Ишмамбет Кендирбаев атындагы жалпы орто билим берүүчү мектебинин 10 классынын окуучусу Ясиф Азимбек Муратович. Биз 21 кылымда интеллектуалдар өз карасынын сынагына мен көлдүн үстүндөгү калкып жүргөн таштануулар чогултуучу аппаратты даярдадым. Жетекчим болсо Узаков Медер. Максаты экологияны коргоо, айлана чөйрөнү айрыкча жана көлүбүздүн үстүндөгү таштандууларды тазалоо. Колдонушу болсо көлүбүздүн үстүндөгү калкып жүргөн таштандууларды чогултуп, жээкке чыгарып берүү. Аналогу азыркы учурда мындай аппарат деле жок. Критикасы бул аппаратты өндүрүшкө киргизиш үчүн бир гана акча каражаты керек. Азыркы учурда эң биринчи эле көйгөйлөрдүн бири бул таштанды. Биз жерибизди, суубузду сактап калыш үчүн эң биринчи таштанды кыргызбашыбыз керек. Бирок адамдар андай кылбай атат. Биз суунун көлмөнүн үстүндө жүрө албагандыктан ушул аппаратты чогулттум. Жасадым ушул машинаны электрический. Муну иштеши болсо биринчи эле суунун үстүндө жүрөт, бияктан келип таштанды, таштанды деп коелу мисалы. Таштанды келип эле бияктагы багажына төгөт. Төгүп салат бияка. Төгүп өзү кадимкидей эле кайыкта корабльдердей эле жүрөт. Жүрүшү болсо мына. Кадимкидей эле машиналердей эле чогултат да, баягыда багажы бар. Багажы бияка чогултуп, жээкти көзө чыгарып берет. Мунун иштеси болсо жанагы электрический бакта солнечный батарея турат. Ошо күн дайыма тийгендиктен ошо күндө жанагы көлүбүздү жанагы кайыктар булгап калат атпайбы? Биринчиден солярка, бензиндер булгайт да, албетте алар деген ошондуктан мен муну электрический кылдым. Булгабаш үчүн өзү тазалагыч болсо, булгап салса да булгат экен. Бул иштеси кадимкидей эле бияктан ачып жаап чогултат. Булар болсо ошо таштандыны көтөрүп бергенге жардам берет. Көтөрүп берип, булар бияктагы багажга төгөт. İşte gelese de pey. Misalnya, bunday barat öyle, yakta taşlandılar bunlar. Çoğup gidiyor. Çoğup. İkinci model жұмысшылар үчүн каска. Максаты жана курулушта иштеген жұмысшыларга ыңгайлуу шарт түзүп берүү. Колдонуш болсо бул касканы жұмысшылар ысык, жылуу жерде иштегендерге колдонушат. Түшүндүрмөсү бул каска күн батареясынан энергияны алып, жұмысшылар бийик жерден же ысык жерден иштегендиктен аларга жагымдуу шарт түзүп берет. Алар вентилятор аркылуу муздак абаны үйлөп берет. İştesini göstereyim sizlerle. Başına get kadinkidey эле касканы кындай эле. Yanında кнопкасы бар. Yanında муздак аба салат. Яктан үйлөгөндө жумушчу да муздап жакшы иштегенге аракет кылат да. Жумушчу жакшы иштесе үйлөрдө бышык салганга жакшы болот.